10 aylampa atlar koy verildi. 11. Ormonxon Atauыздың toyunda mına өлkөбүздүн башчысы өзү койгон байге баш болуп, чоң байгеге 10.000 Жаксакай табыш болсун. Ат чуркабай, так чуркабай, багы чуркап байге алсын. Кырсыгы жок болсун. Кудайым колдосун. 10 aylampa 30 kilometr. Ардактуу меймандар, ардактуу ат көрмандары, 40 баш күлүк чабылды. Эгер 50ден ашканда 9 байге болмок, 7 байге тең толук каралган. Кишилерде Кузловсун акчасы дагы тапшырылат. Ал эми сертификат менен алган акчаларды эртең Дене тарбия спорт департаментинен барып аласыздар. Мындан ары ушул акчаны колго эмес карточкага которолу деген жакшы камалык башталып атат. Бул дагы болсо спорттун өнүгүшүнө, байгенин так жетишине көрүлүп аткан жакшы камылга. Конверттен жоголду дебей, мындан ары Жаксакай өзүңөр барып алып аласыңар, элге да чачырап жүрө бербей. Анан эми байгелер биринчиге Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү Батир Аламандын биринчи келген күлүгүнө, экинчи келген күлүккө 500 000 сом. Анан ар бир акчалай байгеден 10% кармалат. Аны баарыңыздар билесиздер. Үчүнчү келген Аламандын күлүгүнө 300 000 сом. Төртүнчү келген Аламандын күлүгүнө 150 000 сом. Бешинчи келген Аламандын күлүгүнө 100 000. Алтынчы келген Аламандын күлүгүнө 70 000. Айтор 7 байге бар, анын баары толугун азыр айтып берилет. Жеңүүчүлөрдү дагы бир жолу биринчи экинчисин алгандар, эми Кудайдын буйругу, кырсыгы жок Жаксакай 3 жеңүүчүнү азыр райондун борборунда көпчүлүк күтүп атат. Азыр бизде элдин баары экрандан карап отурган маалы. Мына сыртқы душмандардан Кыргызды коргоп, Кыргыздын ынтымагын бекемдеп, мына Ормонхан Ниязбек уулу атабыз буарында ушул жерде қан көтөрүлгөн экен. Ушул жерде урпактары, бүгүнкү күндөгү мамлекет башчылары Аназалуу хандын тоюн 230 жылдык мааракесин чоң урматсый мемнет көрүп атат. Мына ушул жерде аламан ат чабыш чабылган. Улуттук спорттун бардык түрлөрү өнүгүүдө. Өзгөчө ат чабыш оюндарына көрүлүп аткан камкордук үчүн жалпы саяпкерлердин Аргымак федерациясынын атынан мамлекет башчыларыбызга биз дагы дайыма ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул эми ат чабыштын философиясы жакшы, карап отурган киши эс алат. Талашы жок, ынтымакка, жакшылыкка үндөгөн жакшы оюн. Ошон үчүн аккула чуркаган, тайтору чуркаган замандан бери кыргыз эли ат чаап мына байгесин майлап келет. Бүгүнкү күндө да Кыргыздын мыкты күлүктөрү бар, мыкты жорголору бар. Мына бүгүнкү эле ат чабышка Ормонхан Атабыздын 230 жылдык мааракесине Кыргызстандагы мен деген акыркы 5 жылдан берки чемпиондор келип олтурат. Ошол эле карагыз. Өткөндө Ош шаарынан эгемендүүлүктүн 38 жылдыгында квартира утуп алган карагыз келди. 11 номерде, 13 номерде былтыр Канай уулу Байтик Батыр атабыздын 200 жылдыгында Чуңкурчактан квартира утуп алган Кара Шумкар келди. Бая күнү Оштон экинчи келип байге алган Арча Тору келди. Ошол эле Теңирто Эшен байгелерди алып жүргөн. Бая күнү эле Казакстандан автомашина утуп келген Симба келди. Нарынколдон Шабидин аганын Карагер деген күлүгү келди. Атлатаса Каратал, Варвар, Имар, Дария, бүт бардыгы чемпион болуп жүргөн күлүктөрдүн башы биригип олтурат бүгүн. Биринчи айлампа жыйынтыкталып, экинчи айлампаны өстөй жөнөдүңөр. 10 айлампа, экинчи айлампага жөнөдүңөр. 40 баш ат чабылууда.
Атқа таса құты сүйінет дегендей эле бул жерде өткөндө эле эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы Ош Кара Суу району Ош аймагындагы Төлөйкөн ат майданында каркыра биринчи келген. Ошондо Арча тору экинчи келген, Өкөтөн келип олтурат. Үчүнчү келген Көк Коён ошо Оштон үчүнчү келди эле, бүгүн келип олтурат. 38 номерде Касенов Максаттын күлүгү Бишкек шаарынан. Ошол жерде 9-чу байгени алган Варвар келип олтурат. Ал эми эгемендүүлүктүн туристик сезонунун ачылышы деп биз 27 июнда Чолпонодо ат чабышта биринчи келген Имар келип олтурат. Канат Дөөлөт Бакыттын. Бая күнү Казакстандан автомашина утуп келген Абдуразак Нурдиндин Симба аттуу күлүгү келди. 2021, 2022, 2023төн бери казак-кыргыз ортосунда көп байгелерди алып жүргөн Арсен Курманалиевдин Дария аттуу күлүгү келди. Өткөндө казак мамлекет башчысы Касым-Жомарт Токаевдин атасы Кемал Токаевдин 100 жылдык эскерүү мааракеси болду. Ошол жерде Казакстандын мен деген чемпионаттарынын баары ошол жерге чогулган. Анысандай Ормонхан атабыз 230 жылдык мааракеси Орто Токойго Кыргызстандын мен деген чемпионаттары келди. Баары эми Кудайдын буйругу, табы, багы, Чабандестин шайдооттугу, аттын иш жерге келгени. Ал эми майрам күнү жараткан жакшынакай мына карагылачы, ачык асманды берди, күн жылуу. Ушул жерде эчен ат чабыш өткөн, Ормонхан атабыз ушул жерден хан көтөрүлгөн экен. Ошол жерде, куттуу жерде бир жакшынакай оюн өтүп атат. Азыр эми өзүңөр баам салгандай мына экинчи эле айланма аттардын алды кетип барат, аркасы биздин маңдайыбызда. Армак федерациясынын калыстары мүмкүн болсо ошол артта кетип бараткан аттардын номурун жасып, сылтып токтоп бараткан аттарды шай мишкөсү жетпесе эртерээк эле чыгарып бизге жарыя кылып коюп туралы. 7 байге, жалпы 7 байге. Атна таса ушул жерде мына Эчен байгелерди алып жүргөн мына Береналиев Эрнистин Ханыша, Акматалиев Нургазынын Кайтору мына байга алып жүргөн. Бердалиевдин Арбектин Ак эмгек, мына Аманов Абдыкайымдын Каратал. Мына быйыл жаздан бери баш байгелерди алып жүргөн күлүктөр ушул жерде келип олтурат. Эми бирин айтсаң бирин айтпай таарынат, эми аягында жеңүүчүсү багынан эл билет, журт билет. Üçüncü aylanmаны көздөй жөнөдүңөр, üçüncü aylanmаны көздөй жөнөдүңөр. Мына алдыда алаң ачып баратат окшойт, üçüncü aylanмага жол тол менен кетти. Üçüncü aylanмага кетти. Азыр бизди аламан ат чабышыбызды, чоң ат чабышыбызды бүт көпчүлүк көрүп олтурат. Мына ушул ат чабыштын өнүгүшүнө, аламандын баркы көтөрүлүшүнө, ошо абалдан ак кула чуркаган замандан, Кайтору чуркаган замандан бери Кыргыздын эмне деген күлүктөрү чабылган. Мына бүгүн эл оозунда даңазалуу болгон заман ошул күнгө келе атабыз. Бүгүн дагы улуучубуз кур эмес, мыкты күлүктөрүбүз бар. Эчен аймактарды багындырган. Ошондо казак жергесине чейин барып мыкты байгелерди алып келген күлүктөрүбүз бар. Ошол чемпион күлүктөрдүн башы ушул жерде биригип атат. А бизге мына ушундай бир жакшынакай маанай түзүп, улуттук оюнду өнүктүрүп, жалпы эле элибиздин өнүгүү багытында мына ушул инсандын адеп акылактык жана дене тарбиясы боюнча жарлыгын чыгарып, улуттук нарк жөнүндө жарлык чыгарып, бүгүнкү күндө элибиз кичине тайып, башка бир агымдарга азгырылбасын, кыргыз боюнча калсын деп чоң иштин баштап турган урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Бургожоевичке ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча мына спортко, жалпы эле спорттун кайсы түрү болбосун, баардыгына көңүл буруп, байгелерибиз көбөйдү. Bir uçurdağıday sertifikat alıp bir yıldap жүргөн жерибиz жок. Мына акчаларыбызды акчалай байге түрүндө алып атабыз. Мына былтыр Канай уулу Байтик Баатыр атабыздын тоюнда 200 жылдыгында квартира коюлуп, жакшы талып башталды.
Быйыл эгемендүүлүктүн 38 жылдыгы Ош аймагындагы Төлөкөнат майданында квартира коюлду. Мына 3-чү ирет Ормонхан атабыз коюнда квартира коюлуп атат. Бул деген бул саясаткердин эмгегин баалоо, бул чабандештин эмгегин баалоо, ата-бабадан жараткан улуу салттуу улантуу. Биз кыргыз ушу ат чапканда, күттөрү тартканда, кыргыз көзүбүздү күрөш ойдоп, күз оюндарыбыз, эрегишибиз, мына ошо менен биз кыргыз боло алабыз. Ушул иш-чараны ашырып аткан министрлер кабинетине, айрыкча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, ушул министрликтин алдындагы дене тарбия жана спорт департаменти көп түйшүктү аткарып аткан ошол улуттук оюн багытында, спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясына бир кол чаап койгулачы, мына дайыма жакшы иш-чаралардын башында жүрүп атышат. Ошо менен бирге Нарыл облустук жетекчилигине, Кошкор жетекчилигине, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине, жол транспорт министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, жалпы эле министрликтер баарыбыздарга, айрыкча могу жерде ветеринардык кызматтын, медициналык кызматтын өкүлдөрүнө чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына тикеңерден тик туруп канча күндөн бери ушул жерде жүрөсүңөр. Айрыкча биздин тартипти кармап аткан Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, Кошкор райондук, Нарыл облустук ички иштер башкармалыгынын жигиттерине, биздин милицияга бизди коргойт деп бир кол чаап ыраазычылык билдирели. Ошо менен бирге тазалыкты сактайлы, мен кайра айткандан тажабайм, Боореке, Бакалашка, Канекин, эбелерин кыргызбай, узуналарга таза сактайлы. Üç aylampa büttü, 4. aylampany gösterdi. 4. aylampaga kettiler. 4. aylampaga kettiler. Aldıda ketip baratkan, nomberlarını açıp tursaňar bolot, bir zat. 32, 25. Dördüncü aylampaga kettiler. 4. aylampaga kettiler. Kuday buyursa mına 4. aylampaga ketti. Baykasaňar atlar dem güçlü dagı ele. Bari ушул toyga mыкты daýarlyk menen kelgen. Mыкты daýarlyk menen kelgen. 4. aylampaga ketdi. 10 aylampa. 30.000 metr, 30 kilometrge çabulap, Yetibayge, Başbayge kvartira. Birinci gelgen gülükö kvartira, ikinci gelgen gülükö 500.000 so'm, üçüncü gelgen gülükö 300.000 so'm, dördüncü gelgen gülükö 150.000 so'm, beşinci gelgen gülükö 100.000, altıncı gelgen gülükö 60.000, yedinci gelgen gülükö 40.000 so'm. Jalpı 2 milyon so'mdan aşık akçalay karajat, andan sırtkary kvartira koyulup, 3 tür oyunga bugün bir maanay tüzülüp atat. Bayramыңыздар менен, ардактуу кыргыз эли, жалпы Kırgızstan'ın bardıq aymağından, Borborubuzdan, barımızların bayramımızlar menен kutluklaylı. Kırgız elinin erkindigi, Kırgız elinin koopsuzluğu dep, mına uşul Tаңазалуу atalarыбыз убагында жерди коргоп, элди коргоп, ушул керемет Kırgız мамлекетибизге калтырган. Эми биз дагы татыктуу жашайлы. Улутубуз менен улут, наркыбыз менен нарктуу болуп, алдыга өнүгөлү, өсөлү. Оюндарыбыз өнүксүн. Ардактуу көрөрмандар, элге кичине маалымат иретин айтып туралы. Аттарды байкасаңыздар, аттар ылдамыраак кетип атат. Себеби бүгүн жер күн болгон жерде аттарда ылдамыраак турган тажрыйба бар.
Ореке артта бараткан аттарды акыры байкап койгула, номерларын айтып жазып койгула. Таштанбайке, Улан, Бирзат мына жерде иштеп аткан. Onuncu nomerdeki Gülük. 10 nomerdeki Gülük bu Karkıra, Türkbayev Joldubek'teki Şüy oğlusu Alatoğ'dan gelgen Gülük ekan 10 nomer Karkıra çıktı. Kuday buyursa keyinki çavuşta bay geliyor olsun. Dördüncü aylanmanı jıyıntıktap Gülüklerдің жол тобы мына фиништік түздікке çıktı. Hazırından bağırı çoğu yer atat. Hazır жерде қалыштар қарап атат. Қайсат қандай келатқанын бары қаттыуды 40 баш Gülük çağılıуда. 39 аттың ортасында байге 10 номердегі Gülük шығарылды. Маңдайдадар bir ат тұрат. Қалыштар қайсылат. Ошоны ат менен барып билип келе болбойсуңарбы? Тетиги маңдайдагы bir at токтоп тур. Могу жерде көк ат токтоп тур. Же бул жоргобу? Hazır Gülüktөр 5-ci aylanpаны көстөй, 10 aylanpa 5-ci aylanpаны көстөй жөнөйт. At çabılıp atkan түздүк. Сонун жер. 5-ci aylanpаны көстөy жөнөдүңөр. 5-ке жөнөдүңөр. 35 5 Aldıda mına 5-ci aylanpаны көстөy 32-ci nomerdegi Simba Bişkek. Ah Tangıray. 30-cu nomer İmar Kanattıkı. Бұл туристік сезондың açılışında birinci келділі. Қазақстанда да көп çabılıp pay kaldылы. Emi Kudayдың buyruğu ушундай. Тут отырып қалды. Эми, Аке, ат жаап жүресің. Қанат Дөлөтбаков. Европаға чейин, Москваға чейин ат жаап жүрген айтылуу саяпкер. Ат ээси азыр саяпкерге айланды. Казак кыргызга таанымал Қанат Дөлөтбаковдун 30-чу номер. Бастыра бер акырындан. Байхан акырындан бастыра бер. 5-ci aylanпага кеттиңер, 5-ci aylanпага. Ореке тобу менен кетип бараткан калыстар аттардын номерларын жакшылап жазып карап койгула. Ағай туғандар тиішпегіле, өзі білет. Таңғыры. Ардактуу аттын ээлери, могу жерде отурасыздар дені, ким майседе отурганын көрө албай атабыз, баарыңар кале угулуп атса керек. 1-ci, 2-ci, 3-cü байгени алгандан кийин ошол кожоюн шабандешти алып алып түзөлө чапкан боюнча тиги Кошкор айылына борборго жөнөшүбүз керек болуп атат. Ошого даяр болуп тургула. Стадионго Кошкор айылында. Бүгүн эми Ормонхан Сейилбаг açıldı. Ормонхан атабыз эштериги açıldı. Мына Кошкор аймагында желек көтөрүлдү, мамлекеттик туу көтөрүлдү. Ошондой эле Жакшынакай стадион заманбап болуп жасалганды. Кудай буюрса, Кошкордун борборунда, Кошкор айылында ары бери өткөндө эс алганга жергиликтүү эл үчүн эң мыкты шарт түзүлдү. Ошо Ормонхан атабыз 230 жылдык мааракесинин аркасы менен көп жакшы иштер бүттү, жолдор бүтүп атат. Кудай куттук кылсын, мамлекетибиз өнүгүү жолунда. Мактанып айтсак жараша турган жакшы жолго түштүк. Айрыкча могу улуттук оюндун көрөрмандары үчүн бизди сүйүндүргөн эле улуттук оюндун байгесинин көтөрүлүп атканы, көбөйүп атканы, Орекиндей бир ат чабыш болгон жерге 40 аттын келип атканы бул жакшы жолго. Ошондой эле 8-ci октябрь күнү Талас шаарындагы Райкан Алканов атындагы ат майданында маданият кызматкери Алтынбек Шадыбековдун 60 жылдык тоюна арналган 2.150.000 сомдук ат чабыш оюндары өткөрүлөт.
Райхан Алканов атындагы ат майданында Талас шаарында 8 октябрда болот. Ал жерде тай чабыш, конан чабыш, аламанат чабыш болот. Азыр эми 6-чы айлампаны көздөй жөнөшөт. Мына 40-чы номердеги бир деген тармоңур менен чабылды эле 40-чы номердеги арча тору чыкты. Азыр 6-чы айлампага жөнөдүңөр. 6-чы айлампаны көздөй жөнөдүңөр. 6-чы айлампа. Чабылган аттардын өңүнүн көбү кара экен, көрдүңөрбү? 6-чы айлампага жөнөштү. Алтынчы айлампага жөнөдү. Азыр 6-чы айлампаны көздөй алдыны баштап 32-чи номердеги Симба Абдыразаков Нурдиндин күлүгү Бишкек шаарынан Нурберди чаапыр атат. Бул жакында эле Казакстанга, мына бир 10 күн мурун Казакстанга чабылып автомашина утуп келген Симба. Андан кийин аны улай кетип бараткан 6-чы айлампаны көздөй 11-чи эми баары чоң кетип баратат. 11-чи номердеги Кара кыз мына 9-чу рет чабылып атат. Буга чейин 8 жолу чабылса, 8 өндө тең байга алган. Анын 7 өөнү биринчи, 1 өндө экинчи болгон. 2 рет акчалай 5 жолу автомашина жана Ош шаарынан квартира утуп алган. Бул аттарды жазып койгула, мына 6-чы айлампага кетти. Анан 25-чи номердеги Каратал Аманов Абдыкайымдын күлүгү Сатыбалдиев Айбек таптаган, мына алдыңкы топто 3-чү болуп кетип баратат. Бул дагы Сүй аймагында Жалалабадта 4 жерлерде баш байгени утуп жүргөн күлүк Каратал. Ал эми 14-чү номердеги Арча тору Дүйшөнбиев Шешин ауылдыкы Талас облусу Айтматов району Суулум аймак айылынан келди. Өткөндө 31 август эгемендүүлүк күнүндө Төлөкөн ат майданынан 2-чи келип байга алган. Ал эми 5-чи номердеги Теңиртоо Рыскелдиев Жумакеники Нарын району. Бул дагы мына өткөн жылы Чолпон атадан Бишкектен Токтогул районунан баш байгелерди багындырып жүргөн мыкты күлүк. Аны улай 19-чу номердеги Нургашка Жолдошов Нурландыкы Кошкор районунун күлүгү кетип баратат. 17-чи номердеги Гармония Узакбаев Улукбектики Бишкек шаарынын күлүгү кетип баратат. Кет жактан 2 ат чыгып тур, номерларын жазып билдирип койгула. Маңдайда дагы бир ат кичине солгундап калды. Эми аны групптун ортосуна чыгарып коелу. Мына Аргымак федерациясынын калыштары, анын ичинде Нарын облустук Аргымак федерациясынын атасакчысы, Кочкор райондук саяпкерлер коому мына тикесинен тик туруп формаларын кийип иштеп атат. Ошо менен бирге жорго боюнча мына Үстүкөл облустук Камбар ата ассоциациясынын төрагасы Парыкбаев Улан баш болуп, Мирзат Шүгүралиев, Муктубек Шерматов бүт баары бүгүн кызматта. Бүгүнкү Ормонхан атабыздын 230 жылдык мааракесинин башкы калысы Ниязбек уулу Ормонхан атабыздын 230 жылдык тоюнда башкы калыс Ниязбек уулу Бакыт. Ал эми башкы катчылык кызматты Темиралиев Кубаныч аткарууда. Маңдайда да бир ат токтоду. Чаап барып билсеңер маңдайдагы аттарды. Моореке калыстар, Моореке аягындагы аттар кичине баш болгондап калды, куйругун көтөрүп калгандарды акырын кийинкиде байга ал деп атты кыйнап деп койсоңор деле болот го. Алтынчы айлампа жыйынтыкталат. Мына кеңиштик түздүккө чыкты. Могу чаң каяктан чыгып атат, мына ушул топ мына алдыда келатат. Азыр эми 6-чы айлампа жыйынтыкталып жетини көздөй кетет. Кыргыз элинин тарыхында барандуу орду бар. Айтулуу хан Ормонхан Ниязбек уулунун 230 жылдык мааракеси, муну өзү туулуп өскөн, өзү бастырып жүргөн аймакта.
7-ci aylanmağa getiңер. 7-ci aylanmağa getiңер. 7-ci aylanmağa getiңер. 7-ci aylanmаны көстөй getiңер. Aldıda 5-ci nomerdeki Теңиртау баштап баратат 7-ci. Аны улай 25-ci nomerdeki Karatал кетип баратат. Аны улай 32-ci nomerde 3-cü olup Simba кетип баратат. 4-cü olup 37-ci nomerdeki Карагер Токтосонов Шавидиндики. Мына бул Нарынкол аймагында, Каркыран жайлоосунда мына сентябрь айында барып чабылып, ошол жерден чоң мыкты автомашина утуп келген Карагер. Былтыр эгемендүүлүктүн майрамында Нарын облусунда өткөрүлгөндө да биринчи келген. Эми өзүңүздөр баан салып тургандай, Жалан Кыргызстандын мыкты чемпиондору чабылып атат. 7-ci aylanмага жөнөдүңөр. 7-ci aylanmağa жөнөдүңөр. 12-ci номердеги Жел Дыйканов Чынарбек Күй Жайыл районунун күлүгү экен. 7-ci aylanmağa кетип баратасыңар. 24. Бар. 21 Граф Искөл Түп. Мына Ореке Birinci, ikinci, üçüncü gelgen Gülüktün kojoyundары. Eğer kojoyundары gelmey kalsa sayapkeri, öte jakındары dayar bolgula. Koldan gelse kojoyunu varıp, mamleket başçısının kolun armap, Baygesi Toşçerden alıp alganda yaptan jakşı mıқты görünüş bolat ele. Mına bol sahna turbayбыз, sahna turgan жерде maşina dayar turat. Mına bu жерде аттар эми 7-ci aylanmаны көстөй жөнөдүңөр. 18-ci номер Гармония Бишкек. 7-ci номердеги Gökserek Narындыкы. 2-ci номердеги Савыр Кочкор районунуку. Мына силер 7-ci aylanмага жөнөдүңөр. Ал эми тегереки 3 ак боз үй турбайбы аттардын ustунда. Ошол Арма Федерациясы атайын көтөргөн боз үй алыстан келген, Казакстандан келген, Кыргызстандын булуң бурчунан келген ардактуу саяпкерлер, ата-энелери, чабандештер ошол жерден барып ат чабыш оюндары бүткөндөн кийин шам-шум этип кеткиле. Сый тамак бар. Кочкор райондук саяпкерлер коомуну мына ушундай демилге көтөрдү. Рахмат Кочкор райондук саяпкерлерине, Нарын облусунун саяпкерлерине, жалпы республиканын булуң бурчунан келип мына ол жерде форманы кийип алып таптакай кызматын кылып берип аткан федерациянын жалпы жамаатына дагы ыраазычылык билдиребиз. Каттаган күнү түнү менен ушул жерде туруп катташты. Мореке айланпаны айланта тизип чыкты. Атына тасакуту сүйүнөт. Нарын облустук спорт комитети тармагы, Кочкор райондук ушул жердеги көп жумуштарды аткарган райондук мекеме, ишкана, уюмдардын жалпы жамааты сиздерге рахмат. Жабыла көтөргөн жүк жеңил. Ол сахнанын жасалгаланышы. Кочкор районунун акимине бир кол чаап койгулачы. Үйүнө бара элек, канча күндөн бери ушул жакта чуркап жүрөт. Ay barakeldi. Mına аттардын жүрүшү темпи жакшы. Азыр 8-ci aylanmаны көстөй жөнөйт. Мынан теңинен ооду. Алдыда 10 ат кетип баратат. 10 ат кетип баратат. 8-ci aylanmага кеттиңер. 8-ci aylanмага кеттиңер. 8-ci aylanмага кетти. Aldıda 5-ci nomerdeki Теңиртоо, Нарын районунун аты алдыда баштап баратат. Аны улай 37-ci номердеги Карагер, Манас Экенбаев таптаган Күй Байтигайлын аты кетип баратат. 36-cı nomerdеги 28, 10, 30, 9, 9-cü, 30-cü, 20-cı, 40-cı, 15-ci, 17-ci nomerdеги күлүктөр булар
токтоду, чыгарылды. 34 номердеги күлүк булар токтоду. Азыр эми мына 7 күлүккө байгы бар, алдыда 10 ат кетип баратат. 21 номердеги Граф Ысык-Көл түп. Андан кийин кетип бараткан алаяк 1 номердеги Форсаж Алчынбектин аты экен, Кочкор району. Мына негизги алдыңкы топ болуп мына биздин маңдайыбызда кетип баратат. Jeti dedim, jeti. Ардактуу меймандар, эми бүт баары орду менен, бүт көзөмөл менен бизде улуттук телерадио корпорациясынын жамааты түз эфирде чагылдырууда. Ошондой эле биздин Аргымак федерациясынын өзүнүн аймактык атайын ушу ат чабыш жорго оюндарын тарткан жигиттери бар, алар дагы иштеп атат. Ошо менен бирге эл аралык алкакта BBC радиосу келип бизден бүгүнкү той тууралуу жакшы материал даярдап жатат. Ошондой эле Азаттык үн алгысы тартып атат. Чыккан аттардын мына могу токтогон аттарды туура кылды. Номерларын айтып койгула. Сегизинчи айлампаны жыйынтыктап аттар 9-чу айлампаны көздөй жөнөйлү деп фиништик түздүккө чыкты. Жер жакшы, ат чабылып аткан айлампа, жол сонун, аба ырайы ачык. Жер дың, мына аттар чуркоп атып аябай табына келди. Мындан ары ат суутабыз, ат даярдайбыз десеңер эң мыкты айлампа болду. Азыр 9-чу айлампаны көздөй жөнөшөт. 9-чу айлампаны. Баякылы чемпиондор биргелеп алдыга чыгыптыр. 9-чу айлампага жөнөдүңөр. 9-чу айлампага кеттиңер. 9га кеттиңер. Тоғызынчы айлампага кетти. Алдыда кетип бараткан 5-чи номердеги Теңиртоо, аны улай кетип бараткан 21-чи номердеги Граф, аны улай кетип бараткан 3-чү 32-чи номердеги Симба, 4-чү болуп кетип бараткан 11-чи номердеги Карагыз, 5-чи болуп кетип бараткан 33-чү номердеги Фердаус, аны улай кетип бараткан 10-чу номердеги 5-ci номердеги Теңиртоо алдыда кетип баратат. Жумаке Рыскелдиевдики. Аны улай 37-ci номердеги Карагер Токтосарды Сабиден Манас таптаган Күй Байтиктин күлүгү кетип баратат. 3-чү болуп 32-ci номердеги Симба Абдыразаков Нурдиндики Бишкек шаары кетип баратат. Андан кийин 11-ci номердеги Карагыз кетип баратат. Сыргагул Изат таптаган Жалалабад Аксыныкы. Алган күлүктөр мына ошол менен жоон топ болуп кетип баратат. 9-чу айлампага жөнөштү. 10 айлампа 30 000 метр.
Жетібайге birinci номер Қарсаш, Қошқар районы. Алтынбек Қатынбеков мына ат чабыш ойындарына салымын қосып, қайсы жерде қандай ат чабыш болсын, дайыма барып қатысып жүрген жігіт. Мына бүгін дағы Қарсашты жақсылап даярдаған екен. Енді бары бұйрықтан. Бүгін болмаса ертең болады. 40 баш күлік. Бары тең байгал деп келді. Бары жақсы үстінен келеді. Бұл дағы бір айталмаған нәрсе да. Ана бұл шыққан аттардың номерларын жақтырып қойып тұрғыла. Жетібайге. Мына жаңа залуы Орманхан атауыз. Ұрпақтары ата-бабалары менен шу ел қорғап, сыртқы дұшмандан елді қорғап келген екен. Атасы Ниязбек, чоң атасы Есенғол, бабасы Болот, Манатқұл ата, Үйчүкө, Қансейіт Күтөй, Манат би Дөөлөс, Кылжыр Тағай биге чейин мына елге жұртқа жақшылық алып келген улуу Залқарағандын той өтүп атат. Жетібайге алдыда. Он жетінші номердегі Бүлік, Гармония, Узакбаев, Улукбек, Бишкек. Тоқтоды. Еме қиына өрмей, аттарды ес алдырыш керек. Айтып отпайыз бұна, Құдай бұйырса 8 октябрда таластап шоң ат чабыш. Ошондой эле элдик ат чабыш 4 деп эмилгеси менен октябрь аягында өткөрүлөт, октябрь айынын аягында. Анан Аргмак Федерациясынын календарлык планы боюнча Тайторунун кубогу жыл жыйынтыгын чыгарган закрытие, жабылыш оюндарыбыз ноябрдын башында өткөрүлөт. Алдыда дагы мыкты ат чабыш оюндары бар. Аш тойлор өтүп атат. Азыр эми 10-чу жыйынтыктоочу айлампага. Жыйынтыктоочу айлампага кеттиңер. Жыйынтыктоочу айлампага. Жетибайга бар. Жыйынтыктоочу айлампага. Эми жакшылап жазып, жакшылап карайлы. Ат чуркабай, тап чуркайт, бак чуркайт. Багы чуркаган байгалсын, кырсыгы жок, жакшы келсин. Аймагыбызда улуттук оюндар өнүксүн, ат чабыш оюндарыбыз өнүксүн, жорго салдыргандар өнүксүн. Дегене кайсы түрү болбосун өнүксүн. Мына Кудайдын багы сүйүнсүн, жакында эле Ысык көлдүн чегинде эрегиш боюнча үйлөрүн чемпионат өткөрүлдү. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция тарабынан колдоо менен жана эрегиш федерациясы менен Россия, Монголия, Казакстан, көп мамлекеттен өкүлдөр келип, эрегиш дагы жакшы жолго коюлду. Эми улуттук оюн болгондой биз айта жүрөлү. Алыш күрөшү, кыргыз күрөшү, классикалык күрөш болбосун, кайсы түрүн болбосун чемпионаттар өтүп атат. Мына Ордо оюну, Тогуз коргоол оюну, Айкүрчүкө оюндары кеңири акча бөлүнүп, жакшы иш-чаралар өтүүдө. Ал эми келиңиздер эми алдыда бараткан аттарды карайлы. Карагылачы эме, аттардын кетип атканын карагылачы. Германалдай керилип, аяк башы билинбей бараткан аттардын баары өңү караттар экен. Алдыда 5 ат баратат. 6-чы болуп баратат, Жетибайга бар. Мына эме 21 эме акырын эметеле кой иним. Мурдан. Мейли. Кете бер. Алдыда
мыкты, Мелдеш мыкты таймаш болуп атат. Алдына келаткандар кайсы? Карагыс менен Симба деп атат. Мына азыр эми жакындаганда билинет. Жетибайга бар. Карагыс, Симба, Бишкек шаары. Жакында эле мына Казакстандан байга утуп келген Нурдин Абдыразаковтуку Симба. Бул бышты, 3 жаштагы эле бышты. Карагыс экасы Теңир тоо болсо, бул дагы карагер бышты. Чумакабай экен Мурскелдиевдики. Тартипти сактайлы эми, ардактуу көрөрмандар, меймандар баары отка көрүнөт. О, Кудай сактай көрөй, бир ат чыгылды эми болот ушундай атан көрөй, Кудай сактасын. Скорый. Ветслужба. Эмнеси кирип кетти? Дагы бир ат, Кудай сактай көрөй. Текен. Карагыз дагы келди. Karagız! Konus yolu savalı! Karagız! 11! Ekinci 37! Simba! 37 Karager! Tiyme. Koy ver. Beşinci. Kalıs. Çaydo, tüm ele geldi meymanlar, tüm geldi. Bu aldıda turgan. Birinci, Nurbek gelever. Dövlet Dalval, Nurbek gelever. İkinci gelgen 37. Manas. Haydar.